Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академиясында 10 күндүк окуу курстан өтүшөт. Эки тараптуу кызматташуу келишимине Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы дипломатиялык академиясынын ректору Чынара Адамкулова кол коюшту. Бул келишим мусулман дининдеги жарандар үчүн өтө зарыл экенин жана башка мамлекеттердин жарандары менен пикир алышууда кыргыз дин таануучулары ар тараптан сабаттуу болушу керек деген муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өз сөзүндө баса белгилеп өттү. Билим дегенде биз жалгыз эле шарият менен, динибиз менен чектелбестен бүгүнкү күндө ааламдашуу мезгилинде биздин ушул имамдарыбыз, биздин ушул дин кызматкерлерибиз өздөрүнүн билимин ушул кандай десем ушу өстүрүүдө атайын ушу дипломатический академиядан тандап алганыбыз себеп дегенде бул дипломатия ислам динибиздеги пайдубалы башка мамлекеттегилер менен биздин ушу мамлекеттегибиздеги мына дин кызматкерлер кайсы деңгээлде сүйлөшүш керек, кандай деңгээлде кайсы адеп ахлактар менен сунуштар менен ошон үчүн бул өтө кандай десем бул терең маданияттуу мамиле болгондуктан дипломатиялык мамиледен кемчилик кетпеш керек да. Анда бунун артында кыргыз элинин абири, мусулмандардын абири турат. Окуу курсу эки тараптуу кол коюлган күндөн баштап анда дин кызматкерлери аймактагы, дүйнөдөгү саясий процесстер тууралуу маалыматтарды ала алышат. Муну менен катар заманбап эл аралык мамилелер, ааламдык маселелер, маалымат системасы, ошондой эле дипломатиянын теориясы жана заманбап дипломатиялык системасы тууралуу сабак алышат. Биз сунуш кылат элек. Бул сабактар эмнеге киргизилип, булар эмнеге окутулат? Бул бир жагынан муфтияттан келген бизге муктаждык боюнча келген суроо. Экинчи жагынан биздин колдон келген, биздин тажрыйбадагы, биздин деңгээлибиздеги сабактарды бере ала тургандай. Эл аралык мамилелерде же болбосо дүйнөлүк саясаттагы дин фактарын, эл аралык терроризм, эл аралык экстремизм маселелери боюнча биз сабак өтөт элек муфтияттын өкүлдөрүнө. Эки тараптуу келишим менен уюштурулган бул иш-чара сабак өтүү менен гана чектелбестен тажрыйба алмашууга да багытталган. Биз муфтиятты бири-бирибиз менен билим менен алмашайлык деген ойдобуз. Биз кандай көп өлкөлөрдү билебиз, көп өлкөлөргө барганбыз, ал жерде кандай тажрыйба болгон. Ошол эле учурда муфтияттын кандай тажрыйбасы бар, ушу экөөбүздүн кандай билим тажрыйбабыз болсо, ошол менен алмашуу кылып, негизги биздин мамлекетте чыныгы инсандарды өстүрүү. Кошумчалай кетчү маалымат окуу курсу аяктаган соң окуудан өткөн ар бир жаранга дипломатиялык академиянын сертификаты берилет.